АКШнын Магнитский акт деген тизмесине Матраимовду кошконуна таң калып жатам. Анткени дүйнөнү башкарган Америка саясий салмагы деле жок. Райымбек Матраимовдун деңгээлине түшүп, аны менен кармашып калганы илгерки притчаны эске салууда. Илгери согуш мезгилинде ат башындагы бутаксап баскан чалга чакыруу келиптир. Чакыруу алган аксакал стакемдин мага күнү түшүп калса, мамлекеттин күнү бүткөн экен дептир. Анын сыңарында Американын Матраимовду кара тизмеге киргизгени мына ошол окуяга окшош болуп жатат. Айтайын дегеним, Американын анча таасирдүү эмес фигура Матраимов менен кармашып жатканы Кыргызстанды башкарууну колго алууга аракет жасап жатканын далилдейт. Тагыраагы Американын кээ бир жалгондуу кызматтары Кыргызстанды жаманаттык кылууну көздөп, ички ишибизге чейин кийлигишип жатышат. Тагыраагы Азаттык радиосу USAID Кыргызстандын ички ишине кийлигишип, Магнитский тизме деген тескери фон аркылуу Кыргызстанды ооздуктоонун аракетин көрө башташты. Америка менен Кыргызстандын абалы жакшы деп айта албайм. Анткени Матраимовду кара тизмеге киргизгенге чейин эле Атамбаевдин мезгилинде Кыргызстан-Америка мамилеси бузулган. Тагыраагы Атамбаев ортодогу келишимдердин баарын бузуп, бир жактуу жокко чыгарып салган. Ошондой болсо да, жаңы бийлик таасирдүү мамлекеттер менен мамилени бузбоого аракет кылыш керек. Мамилени жакшыртууга Матраимовду кошкон кара тизме жолтоо боло албайт. Бирок Америка Кыргызстандын ички ишине кийлигишпеши керек. Американын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кыргызстандын ички ишине одоно түрдө кийлигишти. Бизге көрсөтмө берип, кайдагы бир кинодогу каармандарга салыштырып келеди. Бул боюнча Тышкы иштер министри туура эле билдирүү жасады. Айтмакчы, Азаттык радиосунун Райым Матраимовдун ишин иликтеп чыгып, байма-бай берип жатканы да жөн жерден эмес экени ачыкка чыкты. Тагыраагы АКШнын жетекчилиги ушуну изилдеп чыккыла деп көрсөтмө берген турбайбы? Дональд Лунун аракети Райымбек Матраимовду кара тизмеге киргизгени Американы Кыргызстандын ички ишине толугу менен киришкенин аныктады. Ошондой эле Азаттык радиосу Райым Матраимовду Американын кызыкчылыгы үчүн артынан түшүп, бир жактуу каралаган маалыматтар берип жатышканын себеби билинди. Жок, болбойт. Же анын байлыгын тартып алса эле Америка коррупция менен күрөшүүгө жардам берип жатат дегенди билдирбейт. Тескерисинче, Америка терс фондук адамдарга таасир көрсөтүү аркылуу айрым жарандарыбызды кара тизмеге киргизип, ички ишибизге одоно кийлигишүүдө. Кыскасы, Америка бул аракети менен Кыргызстанды башкарып алууну көздөп жатат. Анткени Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин чок ортосунда турган географиялык регионалдык таасири күчтүү мамлекеттердин бири. Бир жагынан Кытайга жакынбыз, экинчи жагынан Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга чукулбуз. Кыскасы, Орто Азиянын чок ортосунда турган демократиянын аралчасы деген мамлекетпиз. Ошон үчүн Америка биздин ички ишибизге кийлигишип, дүйнөгө таасир этүү аракетин көрүп жатышат. Бизди өздөрүнө тартып алса, башка мамлекеттерди дагы багынтып, максаттарына жеткенге жол ачылат. Американын максаты мына ушундай. Ошол максатын ишке ашыруу үчүн жан талашып жатышат.